Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Байман Батыр базарынын үстү жагындагы Умсына Эркинбаев атындагы ачылып жаткан ат майданынын жогору жагында бүгүнкү күндө жаачылардын конкурсу болуп атат экен. Жаачылар кыргыздын мергендери. Мынакей мергенчилер бул кызыгышка 7 жаштан жогорусу катышса болот экен. Мындай эрежелерди көрүп атабыз. Мынакей даярдыктар жүрүп атат экен азыр. Старт берилет экен. Арким өзүнүн жаасына алыш керек экен. Ошондо канча очко болгондугу дайым болот экен. Да кызыктуу. Биздин айылдарда, биздин жерде де ушундай окуялар, ушундай оюндар болот деп. Эми мындан кийин аягы үзүлбөсүн, ар дайым болуп турсун. Жыл сайын болсо деле жакшы. Biraz vaktinizi alayım. Ay, Xuday. Sal dayım berip жүргөн жерден албайсыңарбы? Кырматпы. Өзүңүздү тааныштырыңыз, анан кайсы жерден болосуз? Тиле бериңиз. Так, мен Давлет Исабекова. Ошо Баткен областы Кадамжай району Чандек айылынан болом. Жаатууга кече жакындан бери эле катышып, ошол кыска аралыктын ичинде эле 21 мартта Баткенде болдук. Андан Бишкекке барып келдик. Эми азыр өзүбүздүн ошо жергебизде Халмион айыл өкмөтүндөгү болуп аткан ошо салбурун оюндарына да катышып атам. Эми конечно ийгиликти күтүп атабыз. Ушундай нерселер болот деп ойлободук эле, Эч качан ойлогон эмеспиз. Эң жакшы бул жүрөлгө башталыш, өзүбүздүн салттуу оюндар ошо жанданып аткандыгына даже жаштарды тартып атабыз. Мынантип неберелерибиз менен бирге жаа тартып жүрөбүз ушинтип. Нереңиз аты ким? Оматбек. Оматбек, кырмачы кызым. Өзүң таанышсыз балар. Мен Исмамидинов Оматбек. Açıkta kaçırdasın da? Ооба. Kança жылдан beri kaçırdasın? Жакында эле келген.
Mayli, işlerin olmasa sen жақсы beygelerdi adam. Mineki özüzün kadamjaylıklar eken. Arkim özünün jasını alış kerek eken. Oşonda kança açka bolgondugu dayım bolat eken. Da kızıktı. Bizin ayıldarda, bizin jerde de ушундай окуялар, ушундай oyunlar bolat dep. Эми мындан кийин аягы үзүлбөсүн, ар дайым болуп турсун. Жыл сайын болсо деле жакшы. Biraz vaktinizi alayım. Ой, Құдай. Сәл дайым беріп жүрген жерден албайсыңар бе? Kırmapı. Özünüzü tanıştırыңız, janан qayсы жерден боласыз? Тиле бериңиз. Так, мен Давлет Исабекова. Şu Баткен областы Кадамжай районы Чандек айылынан болом. Жаатууга кече жакындан бери эле катышып, ошол кыска аралыктын ичинде эле 21 мартта Баткенде болдук. Андан Бишкекке барып келдик. Эми азыр өзүбүздүн ошо жергебизде Халмион айыл өкмөтүндөгү болуп аткан ошо салбурун оюндарына да катышып атам. Эми, конечно, ийгилик күтүп атабыз. Ушундай нерселер болот деп ойлоп алдык да. Эч качан ойлогон эмеспиз. Эң жакшы бул жүрөлгө башталыш, өзүбүздүн салттуу оюндар ошо жанданып аткандыгына даже жаштарды тартып атабыз. Мынантип неберелерибиз менен бирге жаа тартып жүрөбүз ушинтип. Нереңиз ким? Оматбек. Оматбек, кырмачы кызым. Өзүң тааныштыр балар. Мен Исмамидинов Оматбек. Жағы ачыққа қатысып атасың да? Ооба. Қанша жылдан бері қатысасың? Жакында эле келгем. Mayli, işlerin olmasa sen жақсы бәйгелерді алың. Мінеке өзіңіздің қадамжайлықтар екен. Мінеке екінші жолғы жарышта üçüncüde тұрған біздің қадамжайлық Венера қызыбыз. Hey. İkinci grupa start verildi.
Урматтуу көрүүчүлөр, жаа оюндарыны жакындан биринчи жолу тартуу насип кылды. Бул жерде ушул атып келген жаалардын окторуну ар бир команда, ар бир атуу ошо жаачы өзү таанып, канча очко алганын калыстар эсептеп чыгат экен. Аты жөнүм Тынчтыкбек, мен атым. Ошо областынан келдим. Ошо министрлик бекитип берген улуу жеңиштин урматына ушу көчмөндөр оюнунун, кыргыздын када салт оюндарын жайылтуу жана ушуну күчөтүү, муңда өткөрүү жаатында иш-аракеттер негизинде ушу Баткен облусундагы Халмион айылындагы иш-чарага, майрамдык иш-чара, спорттук иш-чарага келип катышыбыз. Бул бир эле Ош областынан эмес, 7 облус чөлкөмүнөн келген ушундай оюнчулар, када салт менталитетибизге байланыштуу оюнчулар катышып отурат. Жаа менен канча жылдан бери машыгасыз? Жаа менен тилекке каршы мен быйыл биринчи жолу келип отурам. Бул дагы бул барктуу, нарктуу элден калган салт оюндарды ушу колдонуп, кызыгуум быйылдан баштап артты. Рахмат. Неке пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдарыңарды жаа атканга, ат мингенге, сууда сүзгөнгө үйрөткүлө деген. Ушу балдардын ишине омат, ийгилик барына. Эже жакшыбысыз? Эң улуусу сиз окшойсуз. Бул иш-чарага куш келипсиз. Өзүңүз тааныштырып, кайсы жерден? Рахмат. Мен Жакупов Батабалдыйына Айдеркен шаарынан келдим. Жааткандарды көрүп, кадам жайдамын. Кызыгат элем, биринчи жолу катышып атам. Жаа кармап атып көрөйүнчү деп. Жакшы экен, илгерки ата-бабалардан келе жаткан оюнубуз, мындан ары дагы өнүп туруш керек. Эгер ушул идеяны ким алып чыгып жаткан болсо, чоң ыраазычылык. Муну муундан муунга өткөрө турган улуттук оюндарыбыздын бири да. Жакты негизи бүгүнкү оюн. Өтө кубанычтамын. Катышам деген ойдомун. Бүгүн жаада сатып алдым буйруса. Жакшы ниеттер менен. Рахмат силерге дагы. Дүйнөлүк чемпиондор оюнундагы катышып сиздерде не кылды? Өзүңүз тааныштырасызбы? Ассаламу алейкум, барыңыздарга. Биз Жалба шаарынан келдик. Буйруса жакшы. Чемпиондор менен атышып жатабыз, мелдешип жатабыз. Буйруса Жалбаттын намысын коргоп, биздин ушул кыргыздын улуттук када салтын мындан ары дагы барлыктарын өнүктүрөбүз деген ишеничтемин. Жайногүл Абдиразова. Рахмат, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, байгелүү тардиялеңиздер. Жакшы экен. Bişkek'ten kim geldi Bişkek'ten?
Ben Berдалиева, biz Oş şаарынан geldik. Salburunçu. Men Salburunda bu yıl 3-nji yıl müçömün. Anan buga çeyin jakşı эле ийгиликтерди алып келдик. Аксыдан ошо Кыргызстан боюнча 2-нчи, 3-нчи орундарды багындырып келдим. Анан азыр Кадамжайга келдик. Сонун бул Салбурун бул Кыргыздын улуттук оюну. Bunu жайылтуу өтө биздин учур талабы. Bunu sözsüz türde jayıltış gerek. Men uşul жерден sizge пайдаланып бир нерсени айткым келет, дайым айтып келем. Биз мисалы үчүн жанагы бой без правила деп коет, волейбол деп коет, футбол деп коет. Алар кайсы улуттун оюндары? Неге биз ошолорду даңазалап неме кылабыз? Өзүбүздүн улут кылган анын үрп адаты, оюну, салты деп айтылат да. Биздин Кыргыздын ата бабаларыбыз ойноп, элин коргоп, бала чакасын багып, ден соолугун чыңдап келген Салбурунду биз унутта калтырып кое жаздадык да. Бирок 15 жылдан бери биздин Алмаз Акун агайыбыз алып келип, быйыл 15-нчи жылы 2003 biz ЮНЕСКОга кыргыздардыкы деп катталдык. Бул да биз үчүн жеңиш. Эми мен ойлойм, ар бир эле кыргыздын жүрөгү кыргыз деп согуш керек. Улутчул болуш керек, мекенчил болуш керек. Ал деген улутту сактап, элди сактап калуусу да. Ошон үчүн мен айткым келет, ар бир кыргыз эли жаа кармаш керек, атыш керек. Барыңыздар майрамыңыздар менен, Кадамжайлык туугандар. Сонун экен, мындай биш. Аман болуңуздар. Мынакей сапар кележебиз. Өз кезегиге зорго жетип барды. Кагың.